Сизди келеткенде WhatsApp группаларда, интернетте көп месседждер тарады. Келеткен жада калса кандай түзүлүштө чечип берет маселени дегенге чейинчи. Буну ким таратышы мүмкүн деп ойлойсуз? Социальный сеть дегендер Кыргызстандын ичинде өзүңүздөр көрүп атасыз. Мурдагы колдоочулар, анан кийин эме группалар бар тааныган. Анан эл ар кандай сөз чыгарышы мүмкүн да. Менин өзүмдүн негизги максатым мындай болчу. Эми көп эле саясий группалардын башчыларын, лидерлерин тааныйм да өзүм. Анан кийин бу жерде өкмөткө мурунку маалда иштеп кеткен, азыркы маалда иштеп аткан дардын дагы көбүн тааныйм да. Анан кийин ушундай кырдаалга Кыргызстаныбыз капталып калганда ушундай туңуюк болуп калды да, чыга албай турган. Анан ойлодум, жок дегенде келип аракет кылайын деп да. Менин максатым ачык эле айтып коеюн, бардыгына айтып чыккан, баягы күнү дагы, азыр дагы айтып атам, менин максатым бир гана жардам бериш, ушу стабилдүүлүк да. Стабилдүүлүк жана закондун негизинде гана маселе чечилиш керек деп да. Сиз премьер-министрлик кызматка барбайм дедиңиз. Эмне үчүн барбайсыз? Мына ушундай кырдаалда турганда чечкиндүү бир кадамдарга баруу убактысы келген жокпу сиз үчүн? Биринчиден, эч ким премьер-министрлик жумушту сунуштаган жок, бир. Экинчиден, ушундай кырдаалда баардыгы закондуу түрдө өтүш керек да. Анан кийин мен ойлойм, бу жерде мансап талашкан, иштейм, премьер-министр болуп иштейм, же болбосо дагы башчы болуп иштейм дегендер көп. Мен болсом өзүмдүн жумушум бар. Мен бул маселе боюнча келген жокмун. Мен иштеп аткан жумушум бар. Бирок бир гана максат ошол болду да. Бир мен тажрыйбам бул конфликтный зонада жүргөндө дайыма согушуп аткан тараптарды дагы тегерек столдун тегерегине отургузуп ачык сүйлөштүрүш керек да. Анткени кандай болбосун конфликт сүйлөшүү менен гана бүтөт да. Сиздин биографияңызда ошол нерселер баса белгиленген. Конфликт болгон чөйрөдө сүйлөшүүлөргө катышат, сүйлөшүүлөрдү чечет деп. Кыргызстандагы маселенин түйүнү эмне болот? Жана аны чечүүнүн бир жолундай учун таба алдыңыздарбы? Менин өзүмдүн билгеним, түшүнгөнүм бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде ар кайсы саясий топтор жана кландар бар да. Ошол кландардын башындагы отургандар өзүлөрүнүн кызыкчылыгын гана карап, ошол кызыкчылыгына жараша аракет кылып атышат да. Алардын тегерегиндеги чөйрөсү дагы, жакын чөйрөсүн айтпайм, анткени алар менен бирге табакташ деп коелу, кыргызча айтканда да. Анан кийин аларды колдогондор карапайым эл, айылда жашагандар, райондордо, областьтордо, мына шаардын ичиндеги билбей эле чыгып атышат, анткени ойлоп атат, биздин киши экен, мына ушуну колдош керек деп да. Эч кимиси ойлобой жатат, ошол киши сиздики болобу же башка бирөөнүкү болобу? Колунан келеби маселени чечкенге? Колунан келеби мамлекетти ушундай туңгуюктан чыгарганга? Колунан келеби ушул өтө оорчундуу социалдык, экономикалык маселелерди чечкенге? Же келе албайбы? Ошондуктан бир гана нерсе, тегерете отуруп чогулганда ошол маселе талкууланыш керек. Аксакалдар келиш керек, орчундуу аксакалдар келиш керек. Саясий группанын жаштарды жана жарандык коомду да кош керек да. Ошондо сүйлөшүп айтыш керек, кандай кылабыз деп. Анткени азыркы маалда мен ойлойм, кландар дагы, саясий топтордун башчылары дагы өзүлөрүнүн кызыкчылыгын эмес, Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлош керек. Анткени Кыргызстандын өзү эгемендүүлүгү, Кыргызстан деп мамлекет мааниси жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошону сөзсүз ойлош керек. Диалог жолу менен чечиш керек деп негизи чакырыктар көп болду. Ошо талашып аткан тараптар деле өздөрү айтып атат. Диалог менен болгондо ошол диалогко кантип баруу, бир сиздин бир жеке мындай жолуңуз, бир методуңуз барбы? Ошол диалогко кантип барыш керек? Диалогко чакырыш, мен ойлойм, нейтралдуу күч чакырыш керек диалогко. Эч кимге болушпаган, эч кимди колдобогон, эч бир саясий топто мүчө болбогон. Андайлар барбы экен? Мен ойлойм, бар деп. Сиз өзүңүз аракет кылып атасызбы? Мен да аракет кылып атам. Азыр бир аз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол күчтөр келип отургуш керек да, баардыгын отургузуп, анан кийин баардыгын ошол нейтралдуу түрдө бейтарап деп да угуш керек да. Кимдин кандай ою бар экен, кандай максаты бар экен. Ошондуктан ансыз болбойт. Бирок аны дагы жаппаш керек, мындай прессага киргизбей, анан кийин элге билдирбей, мына сүйлөшүп алалы деп да. Жок, эл билсин. Ошондуктан менин сунушум түз трансляция болуш керек. Отургула, чоң кенен, өкмөт да жардам берсин, келсин, анан сүйлөшкүлө. Эл эртеден кечке уксун, өзүлөрүнүн колдогон адамдарын,
кимге каршы чыгып атат, ошолордун ой пикирин уксун. Биз азыр бири бирибизди укпай жатабыз. Эч ким укпай жатат бири бирин. Болуп аткан окуялар Садыр Жапаровдун мисалга бир күн мурда эле премьер-министрликке дайындалып, эртеси күнү кайра жогорку кеңештин айрым депутаттары тарабынан анын легитимсиз болду деп атканына сиз кандай баа берип атасыз? Эми стабилдүүлүк эң негизги, чыныгы, эң негизги Кыргызстанга керектүү нерсе стабилдүүлүк. Бирок бул жаңы премьер-министр болуп дайындалган Садыр Жапаровдун да жолу кыйын болуп атат да. Анткени азыр мына кече күндөн баштап кайта сөз көтөрүлүп атат да, бул кворум болгон эмес, парламентте туура эмес болду, туура эмес чечилди деп да. Ошондуктан мен кээ бирде суроо берем да, ушул сурайт элем адамдардан, силер эмне кылдыңар деп да, муну депутаттар, силер жамандык кылдыңарбы Садыр Жапаровго же жакшылык кылам деп түшүнбөстүктөн ошону кылып атасыңарбы деп да. Президенттен да сурайт элем. Эмне законду билбейсиңерби? Кворум болуш керек. Кворум болгондо адамдар канча адам болуш керек? Санай албайсыңарбы? Болуш керек да ордунда. Анан кийин президент чыгарып айтыш керек эле да, мынакей менин көрсөтүп аткан кандидатым, ушуну колдоп бергиле деп да. Президент каякта болуп атат? Демек өкмөт жок, эч ким жоопкерчиликти алгандан коркуп качып атышат да баардыгы. Эч кимиси каалабай жатат ошол жоопкерчиликти алганга. Бул туура эмес да. Депутаттар да өзүнүн жүзүн көрсөтүп атат. Же булар билбестиктен ошону кылды. Же болбосо билбестиктен ошону кылса, анда демек булардын деңгээли депутат болушка акылары жок да, такыр. Же болбосо атайын кылып атат да. Атайын кылганы анда Садыр Жапаровго каршы жамандык кылганы болуп атат да. Ошондуктан бул маселени сөзсүз отуруп стабилдүүлүккө, анан кийин закондун негизинде чечүүгө аракет кылыш керек. Депутат болсоңор, ошо эл өкүлдөрү болсоңор, анда ойлогула, Кыргызстандын келечегин ойлогула. Президентибиз да чыгып айтыш керек да. Чечкиндүү, корчундуу мындай сүйлөп айтыш керек. Жок, момундай болот же момундай болбойт деп да. Жоопкерчиликти ким алат? Эч кимиси каалабай жатат да, коркуп атышат. Мен өзүм билбей, түшүнбөй жатам, бул кандай болуп атат деп да. Анткени азыр башаламан. Бул эл аралык коом, мына биздин коңшулар бар, коңшу мамлекеттердеги кантип мамиле кылат мындан кийин? Айткылачы, ким менен мамиле кылат? Биздин союзник партнёрлор, алар кандай кылат? Алыскы чоң мамлекеттер көрүп атасыңар, кече күнү кандай статьялардын баардыгы чыга баштады да. Демек туурабы же туура эмес маалымат таркалып атат дүйнөдө. Алар дагы Кыргызстандын келечеги барбы? Ким менен мамиле кылышат? Анан кийин ошондой пиар, жаман пиар кеткенден кийин кантип сүйлөшөт өкмөт менен? Ким болбосун? Биздин коңшу мамлекеттер, жакынкы мамлекеттер таасир этти деп ойлойсузбу же эткен жокпу? Мен ойлойм, албетте, дайыма саясий процесстерде эми ачык эч ким киришип бирдеме кыла албайт, бирок сыртынан таасир эткенге аракет кылышат. Бул нормальный процесс. Ар бир батышта да кошол, чыгышта да кошол. Сиз жок, булар гана киришет, кол салат, башкалары салбайт деп айта албайбыз биз. Анткени ким болбосун, чоң мамлекеттер өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өзүлөрүнүн саясатына жараша таасир эткенге аракет кылышат. Мына биздин саясий күчтөрдүн аркасында тышкы күчтөр бар. Мына биздин өзүбүздүн саясий партиялардын аркасында. Кээ бирөө каржылайт, кээ бирөө бирдеме кылып, бир аз сүйлөшүп, момундай максаттарды койгула деп айтат. Кээ бирөө айтат, биз демократияга биз үйрөтүп атабыз деп да. Бирок демократияга үйрөтөбүз деп, аркасында өзүлөрүнүн максаттары бар. Жалаң гана батыш эмес. Бүт биздин тегерегибиздеги бүт мамлекеттерде ошол. Муну бирөөлөр кылып атат, бирөөлөр башка мамлекеттер кылбайт деп айта албайбыз да. Анткени бул нерсе дайыма болот. Болуп атат, келечектеги боло турган нерсе. Кыргызстан бир канча күндөн бери күтүү режиминде турат деп айтсак болот. Эл дагы бул маселе качан ары же бери болот, легитимдүү жолго качан түшөбүз, качан стабилдүү болобуз деген суроолор бар. Демек сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүз, диалог жүргүзүү аракетин көрөсүз. Эгер ушинтип эле тура берсе, анда кайра кетет экенсиз да. Сүйлөшүп аракет кылабыз, анан кийин макул болуп отурабыз, сүйлөшөбүз десе, отуруп сүйлөшөбүз, анан кийин жок, ошо боюнча эле биз бири-бирибизди укпайбыз десе, эмне кылабыз анда?
анда менин өзүмдүн да жумушум бар, кайта жумушума кетишим керек, жумуш иштешим керек. Анткени мен өзүм негизи Кыргызстанда туруп атам. Бирок жанагы коронавирус пандемияга байланыштуу карантинге бир канча ай байланып калдым да. Азыр Кыргызстандан барып кетип, менин жумушум Кыргызстандын ичинде эмес. Менин жумушум ушул Афганистан, Пакистан, араб мамлекеттери, ошол биздин Орто Азия мамлекеттеринде кыдырып, ошол өзүмдүн жумушумду кылып жүрөм да. Ошондуктан келип кетип ушул жердемин.